Assalamualaikum. Tezler paylaşıp kaldık akıllı. Aşına çok tezler. Sınırsız vertolyotlar gelip kaldı. Сүйүүнүчүбүз батпай кетти. Анткени биз караңгыда жашап жүрдүк. Фонарик менен сыртка чыгып, ар бир үйгө жарык жеткире албай, бир чырак бир үйдө калат. Ошентип кыйнап жашап жүрдүк. Азыр эми чынында сүйүүнүчүбүз батпай турат койнубузга. Секундалардан кийин айылга жалпы жарык берүү салтанаты күтүлүп жатат. Биз азыр Борбор шаарыбыз Бишкектен 1200 чакырым алыстыкта жайгашкан, деңиз деңгээлинен 2000 метрге чукул бийиктикте жайгашкан Баткендин Зардалы айылында айыл башынын үйү Дүйшөн агайдын үйүндө отурабыз. Жарык келерден күн мурунтан билип, Дүйшөн агай өзүнүн үйүнө сыналгы алып койгон экен. Азыр бардыгыбыз чогуу ушул Ала Тоо 24 каналын көрүп жатабыз. Бул сыналгыга биз көптөн бери көрө элекпиз да. Ушундай жаңылыктардан артта калганбыз. Мындай дагы сыналгыда эмне жаңылыктар болсо, негизи эле ушундай нерселерге зарык болчубуз да. Эми келип манакей бүгүнкү күндө бизге ушундай кубанычтуу күндөр болуп жатат. Түн бир убак болсо дагы ушу баардыгыбыз ушуну жагдырап, ушуну тиктеп отурабыз. Эми кубанычтуу күндөр болуп жатат да бул күндөрчү бизге. Мамлекет башчыбызга ыраазычылык билдиребиз. Техниканын заманы экен. Мына жаңы эле неме кылып той майрамдап жаттык, жарыктуу майрамын мына азыр сыналгыда көрүп жатабыз. Рахмат эзиме дейбиз, бүт башчыларга ыраазычылык билдиребиз. Биз бардык эмгек кылгандарга алкыш айтабыз. Кубанычыбызга алар шерик. Жарык сезимди көргөндө аябай кубандык, сүйүндүк. Ушундай мезгилдер болот экен. Караңгыда жүрөбүз деп ойлодук да. Мана өтө тездик менен болду. Биз мындай күндү күткөн эмеспиз. Мана бүгүн биздин үйдө светтер күйүп, көчөлөрүбүз жаркырап, өтө сонун күн болуп атат. Биз абдан ыраазыбыз. Фонарик менен ушинтип жашап аттык. Кыйынчылыктар эми айта берсең көп да. Кыйынчылыктар өттү эмди. Ол эми унутуруп калды. Эми жарыкта жашап Аллага шүгүр. Жадалыга көп көңүл бурулуп атат. Кече келгенде дәрі-дәрмектерге кандай муктаждыгыңар бар деди. Олордон жергиликтүү элдер айтты. Эгерде бул жака жол дагы салынып калса, бул жердеги бүт элдерге толугу менен жашоого шарт түзүлөт.